Ассаламу алейкум сүйүктүү Чоң Суроо долбоору кайрадан эфирде жана бүгүн биз Ош базардабыз. Эмне үчүн бул жакка келгенибиздин себебин жөпчүнөккө түшүндүрүп өтөлү. Себеп дегенде бүгүн соода кылып жүргөн, соода саттык менен алек болгон айымдардан эркек бир айда канча акча табыш керек деген сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз. Ооба, эсиңиздерде болсо мындай бир чыгарылыш тартканбыз туп-туура 1 жыл мурун. 1 жыл өткөндөн кийин ал чыгарылышты жаңылап кол дедик. Анан албетте базарда канча акча коротуп атышат, ошол акчаны жолдошу кантип тапты, канча табат жана канча коротушат, ошол жөнүндө баардык маалыматтарды ала алмакчыбыз. Бул бир аз мындай позитивдүү чыгарылыш кылалы деп аракет кылып атабыз. Бирок анча мынча айымдардын айткан сөздөрү, айткан пикирлери, ал албетте алардын ою жана алардын жашоосу. Ошон үчүн абайлайбыз комментарийде жеке инсандык сапаттарга өтүп кетпейли. Болгону гана көрүп туруп, ооба макулмун, жок макул эмесмин деген эле ой пикирлериңиздерди калтырсаңыздар сонун болмок. Фрунзе ТВ каналы Чоң Суроо долбоору биз баштайбыз. Бирок баштаардын алдында салт калем кылгандай каналга катталып, коңгуроону басып койсоңуздар, биз дап даярбыз. Кеттик. Сиз бул жакта иштейсизби же? Жөн эле. Белек алган келгем. Белек алыппы. Сонун экен. Сизге мындай суроо заталып атабыз. Негизи эркек киши бир айда канча акча табыш керек деген суроо. Эркек киши Үй бүлө бакканга. Айына 20 миң болсо болот. 20 миң жетет дейсизби? Менин оюмча. 20 Үй бүлө боло турган болсо 20 миң жетет. жаш үй бүлө болсо 20 миң жетет деген ойдосуз. Эмне үчүн? Продукта, үй бүлө, буюм, баскан турган жамандык жакшылык дегендердин баары биригип келсе 20 миңден бир топ көп болуп кетпейби? 30 миң деп кое берели энди. Дагы бир суроо берсем ушинтип 100га чыкчу да окшойт. Жок, 30 миң. 30 жетет, Сонун, чоң рахмат. Атым Жипариза. Жипариза, кубанычтамын. Айтсаңыз, бир айда канча акча тапса үй бүлөгө жетишет деп ойлойсуз? Бир айда мисалы киши Жок, эркек киши. бир айда Эми үй бүлөнүн эркек киши багат да. 15-20. 15-20 миңби? Бардык нерсени кошкондо, продукта, ары бери баскан жол кире, кийим кечем кошкондо 15-20 миң жетет. 15-20-25 жетет го? 15-20-25, 30-35 кетер дейсизби? Жок. Окончательно 25-ке чейин в принципе жетет. Анда мындай кошумча суроо, сиз өзүңүз канча табасыз айына? Мен азыр окуучумун да, ошон үчүн анча жакшы билбейм. Анда 25-ке чейин болсо, в принципе жакшы экен, чоң рахмат. Алтын эже, айтсаңыз, сиздин оюңузча бир айда эркек канча акча табыш керек, чтобы үй бүлөнү эчтекеден камсыз кылбай, кем кылбай камсыз кылганга? Канча көп болсо ошончо эле дагы эле жетпейт. Бул турмушта канча эле көп болсо ошончо деле дагы эле керек. Но если приблизительно айтса 35-40 миң. Бул үй бүлө 2-3 балалуу Үй бүлөң, балалың менен студентиң жок болсо. Студент болсо 2 эсе көбөйөт сразу. Ооба, он контрагы бар, барды келиси бар, жол киреси бар. Еще плюс окуу жайда уюштуруп турган мероприятиялар бар. Кыскасы менин түшүнүмчө 50 миң болсо сизге жетиштүү экен. Жетиштүү. Если ошону дагы Алла Таалам берекеси менен берсе, Эң туура. жетиштүү. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн эле мындай каражатына карайт да. Менин өзүмдүн оюм 50 миңден өтө болуш керек. 50 миң, бул үй, тамак аш, жол кире, баскан турган жамандык жакшылык баары камтылганда 50 миң. 50 миңден жогору болуш керек. 30 миң болуш керек. Эмнеге болуш керек? Билбейм, эми балдарын окутушат. Баласын окутуш керек, үй бүлөсүнө акча алып келиш керек, билбейм. Ушундай болуш керек. Эми ал чыгашаларына жараша болуш керек ар бир үй бүлөнүн. Жеке сиздики башка. Өзүмдүн үй бүлөмдө, например, бизде бир уулум бар, анан жолдошум, биз экөөбүз болсо айына болгон чыгашалар, продукты питания болгон чыгашалар болсо биздики бир кирген кирешебиз 50 миң болсо, ошонун продуктуга бир 40 миңдей кетип калат. Квартира аркы берки эме жак менен балдарыбыз окуйт, бала бакырап ошо. 50 миңди байке өзү алсызбы же биригип? Биригип табабыз, азыр жумуш жок болуп атпайбы? 900 миң билбейм. 900 миң? 900 миң бир айда белиңиздер. Билбейт экенмин. Эркек киши бир айда канча табыш керек деген? Бир айда. Жетиштүү болсо болот го? Приблизительно сумманы озвучивать этип койсоңуз.
Мен үчүн 30 миң сом. Бир айда 30-40 э? Тапса жакшы болот. Достор, эң сапаттуу бут кийимдерди эң арзан баада кайсыл жерде алса болот деген чоң суроо жаралып жаткан болсо, анда баарыңыздарды красивый шаги дүкөнүнө чакырабыз. Красивый шаги дүкөнүндө соода кылуунун бир нече себептери бар. Алардын эң башкысы албетте баалар. Бут кийимдердин баасы 1000 сомдон 3500 сомго чейин. Красивый шаги дүкөнүнүн дагы бир өзгөчөлүгү бул албетте кенен ассортиментте. Себеп дегенде айымдар, мырзалар үчүн бут кийимдерден сырткары бөөктөр үчүн да сонун бут кийимдер бар. Көңүлүңүзгө жаккан бут кийимди алыш үчүн болгону гана Совет Акунбаев көчөсүндө жайгашкан ушул дүкөнгө келип алсаңыздар болот. Андан сырткары красивый шаги дүкөндөрүнүн филиалдары Аламедин базарында, Восток 5 районунда, Билинки Баканбаева көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан. Андан сырткары Бишкек шаарыбыздан бир аз алысак жашаган биздин кардарлар үчүн Сокулук базарында жана Кара Балта базарларында жайгашкан дүкөндөрүбүз бар. Келип соода кылып кетсеңиздер болот. Ассортимент менен кененирээк таанышам десеңиздер, анда сөзсүз түрдө Instagram баракчасына катталып коюңуздар. Ал жакта баардык бут кийимдердин баалары жана маалыматтары жазылган. Жана эң башкысы, эгерде дүкөнгө келгенге мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда Кыргызстан боюнча жеткилип берүү бизде бар. Андыктан заказ кылсаңыздар болот. Үй бүлө көп. Эң бар, баскан турган жамандык жакшылык баары бириккенде канча акча кетип атат? 10-15. Ошчо? 10 кетип аткандыр эми ушу квартирада жашагандарга. Продукта баскан турган аны кошулган да? Бир айда канча киреше табасыңар? 20-25. То есть 10-15 кетип атса, 20-25 тапкан менен кенен жетип атат. Ооба, кенен жетет. Кеминде 5-6 миң деп ойлойм. 5-6 миң тапса баарына жетет экен. Же пример же бир 10 миңден артык кететпи? Жок, кеткенин айтып атам. Эркек киши канча акча табыш керек экен бир айда? Сиз өзүңүзгө, именно өзүңүздүн оюңуз боюнча? Анда общий жетиш керек да, бар жокко. Баскан турган жамандык жакшылык, үй, продукты, кийимгече. Кеминде бир 20 кетет го. Кеминде 20? Жакшы, мындай кенен жетет дегенде канча? 20. Кеминде 20, жакшы жетет дегенде да 20. Ооба, 20 андан да иштеткенге карайт да эми. Эми ошону сурап атпаймын, сиз өзүңүз жеке өзүңүзгө канча жетмек? Кеминде мындай кылып иштеткенде бир 25 кетет го. 25, Орто эсеп менен. $1000 го. $1000 орто эсеп менен, бир чети тура эле экен. Анын баары в принципе кенен жетеби же араң жетиш мүмкүнбү деген да суроо. Азыркы убакта аябай эле кымбат болуп атпайбы баардык нерсечи. Ошол үчүн $1000 деле көп болуп кетет го дейм, расходдор. Квартира өзүнүкү болсо, машинасы бар болсо, там $1000 жетет го дейм. Мен мисалы үчүн уулум эле мына азыр ичип отуруп, мына мен 2 күн кайтарайын десем, мына мынтип каалгага колун эметип, мына мен өзүм жерде базарда соода кылам. Анан каяктан азыр эркектер деген бакпайт? Эркектер багабы? Бар эми бакпай койгон, кантип бага тургандар деле бар анын ичинде. Бар эле эмес да, жакшылары да бар, бирок жамандар көбөйөт. Ичкилик деген жаман болуп атпайбы, карабайсызбы өзүң? Эмне деген шумдук мына. Мен бир күн кайтарайын деп эметсем, кайра мен ит кылды. Мына колумду мына каалга кыпчылып, мына мен өзүм мына могу жерде эле соода кылам майда чүйдө. Ошо эмне кылам анан? Айла жок, ошо балага ишенип отура бермек керек. Мына ушундай болуп атат, жашоо ушундай да эми. Эркек эми баарын эле жамандабаш керек, эми жакшысы да бар да, туура, тапканы да бар, таппаганы да бар. Бирок көп эле азыр эркектер деле көнүп алган. Азыр карасаң, остановкага барсаң канча адамдар жатат уже. Эчтеке кылбай, арак ичип коюп эле азыр милициядагы уже ага неме болбой калыптыр. Мурунку берип койчу элең го, берип коюп эс алдырчу жайы бар эле. Азыр жайы жок да, жайы мына көчө. Ичет, мас болот, жатат, турат. Ал эмес аялдар деле ошондой болуп калды да.
Болду, ошол элеби? ошол эле мелиңизче. Ушундан кийин чыгарылышты улантпай эле бүтүрө бергенин сурап атат окшойт, кичине ойлонуп кеттим. Бир чети аябай жаман болуп кеттим угуп алып. Бир чети турады айтат, себеп дегенде көпчүлүк учурларда үй бүлөдө азыр негизги кирешени айымдар таап калган. Көпчүлүк үй бүлөлөрдө, бирок баарында эмес албетте. 70-80%, 90% балким дагы деле эркектер үй бүлөнү каржап келип атышат деп атышат. Бирок анча мынча үй бүлөлөр ушундай болуп калган. Анан жаңы эле айтылган сөздөрдөн кийин бир чети ойлонуп да кетесиң, чын эле көпчүлүк учурда биз ким экенибизди унутпайлы. Анча мынчаларга тиешелүү боло турган болсо өзүңөргө адереңерге кабыл алгыла, комментарийде өзүдө кыйын киши көрбөгүлө. Кыйын болсоңор ишиңер менен доказывать эткиле. Үй бүлөңөрдү баккыла, аялыңарды бактылуу кылгыла, ата энеңерди ушундай эч качан кайгыртпагыла. Колуңардан келсе, келбесе комментарийге кирип алып личный сүйлөп, анан тигиндей мындай тияк маяк дегендерди токтотуп бергиле. Эркексиңер эркек бойдон калгыла. Айымдар сиздер дагы ар дайым эркектин баркын билип жүрүңүздөр. Жакшы бир сонун бир бүтүрөйүн деген оюм бар болчу бул передачаны, бирок өзүңөр көргөндөй ойлонуп кеттим, ойго батып кеттим. Себеп дегенде мондай болбош керек, апаларыбыз монтип жүрбөш керек. Ушул нерсени токтотуш үчүн эркек бойдон эле калып калыш керек. Эркектин мойнунда үй бүлө багыш, аялын бактылуу кылыш, ата энесин ыраазы кылыш. Болду, ушу 3 нерсени жаттап калды и все. Фрунзе ТВ Чоң Суроо долбоору каналга катталсаңар катталып койгула, катталбасаңар өзүңөр билесиңер. Эң негизгиси биздин эфирлер ар дайым ар жума сайын чыгып турат. Байкап карап туруңуздар. Көрүшкөнчө.